тармагында Beauty Expo компаниясы эл аралык кароо сынактарды өткөзүп келет. Быйыл Кыргызстанда 4-чү ирет өтүп, сулуулукка байланышы бар бардык тармактарды атайы көргөзмөгө бир аянтчага жыйнады. Обладатель Гран-при Международной академии Георгий Кот 2017 Ойбек Низамединов. В Москве и в России, которые... Биз Москвадан келдик. Кыргызстанда биринчи жолу катышып жатабыз. Биздин компания сулуулук салонунда иштеген тажрыйбалуу адистер үчүн сапаттуу косметиканы чыгаруучу Орусиядагы көзгө басар компаниябыз. Бетке, денеге 55-ке жакын бет байындын түрүн, маскаларды чыгарабыз. Алар көйгөйлүү бет үчүн, улуу муундарга бырышты, жазуучу, орто муундар үчүн нымдандыруучу, жашартуучу жана башка бет майлар. Кыргызстанда атайын биздин фирма менен иштеген өкүлү жок. Андыктан келишимдер жүрүүдө. Иштешебиз деген үмүттөрүбүз бар. У нас пока нет ни одного представителя. Аталган конкурска 12 мамлекеттин өкүлдөрү Кытай, Украина, Беларусь, Россия, Казакстан, Австрия болуп, баш аягы 6 мамлекеттен келген тажрыйбалуу адистер калыс болуп, жыйынтыгын чыгармакчы. Мисалы үчүн азыр конкурс 1 саат 20 мүнөт болот. 1 саат 20 мүнөт биз калыстар тобу сыртка чыкканга, бирөө менен сүйлөшкөнгө акыбыз жок. Биз ушул комнатада отурабыз, күтүп атабыз. Кечки образ деп коет, вечерний наряды. Биз ал жерден бирөөлөрү прическаны карайт, бирөөсү макияжды карайт, мен кийимди карайм, общий мындай стилистиканы карайм да. Эми мен ойлойм, бүгүн катышуучулардын арасынан эң күчтүүсү жеңиши керек, эң күчтүүсү жеңет деп мен ишенем. Белгилей кетүүчү жагдай, байге фонду 1 миллион сомду түзүп, жеңүүчү Австриядан сулуулук боюнча акысыз окууга мүмкүнчүлүк алат. Вечерная прическа, прям вечерный болуш керек, авангард, свадебный болбойт. Биз подиумга даярдап атабыз. Ал эми бул жактан тырмактан баштап чачтын учуна чейин кам көрүүчү косметикалык кремдин түрлөрүн жана массаж жасоочу, жашартуучу заманбап техникаларды көрүүгө болот. Келген меймандар салон, клиникаларда колдонуучу косметиканы сатып алууга мүмкүнчүлүк алса, ошондой эле мыкты стилисттердин, тажрыйбалуу косметологдордун колунан акысыз кызмат алышты. Которая находится в Москве. Мен Москвада ламинирование боюнча сабак берип, тагыраак айтканда кирпикти ийүү. Акыркы мезгилде нукуралуулукка көңүл бурулууда, андыктан айымдар табият берген сулуулукка кам көрүүдө. Бул ыкма кирпикти атайын желим менен ийип өңбөрөбүз. Эч кандай зыяны жок. Калыбына келтирүүчү витаминдүү май менен майлап коебуз. Кирпигиңиз кулпуруп, өсүп, ийилип калат. Больше будет пользоваться щипцами. Расслабляющий массаж. Бул француз аты кошулган бет майы. Колуңузду жумшартып, эс алдыруучу массаж. Бет майга лаванда, фион, вербена гүлдөрүнүн жыттары. Колуңуз массаждан соң жумшарып, эс алып калат. Ошондой эле бет тазалаачу, денеге ылайыктуу бет майлар да бар. Болгарская, турецкая. Бесплатные мастер-классы для Бүгүн косметологдор үчүн бекер мастер-класстарды, тажрыйбалардын сырларын мыкты адистер бөлүшүүдө. Ал эми меймандар үчүн бетинин түзүлүшүн, майлуу же кургакпы, канчалык деңгээлде бырыш түшкөнүн кантип алдын алуу керек, компьютер аркылуу көрсөтүп, тажрыйбалуу косметологдор акысыз көп кеңешин берүүдө. На диагностике кожи мы рекомендуем. Четвертую международную специализированную выставку индустрии красоты Beauty Expo Кыргызстан 2018. Здесь мы выявляем самых лучших, самых талантливых. Бүгүн сулуулук индустриясында чемпиондорун аныктоочу ачылуу аземи болуп жатат. Албетте бул Кыргызстанда Beauty Expo Кыргызстан демилгеси менен 4 ирет өтүп жатат. Айымдар үчүн чач тарач, косметолог, сулуулууч мыктылардын мыктысын тандап алабыз. Байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Чач, тырмак, кечки көйнөк, бетке макияж боюнча алдыңкы орунду алгандар Санкт-Петербург, Австрияга окууга жолдомо алышат жана башка мамлекетте өтүүчү кароо сынактарга катышууга мүмкүнчүлүк болот. Завтра у нас состоится чемпионат. Андан соң бренд косметика фирмаларынын жетекчилери менен жана дистрибьюторлору менен кызматташууга жол ачылып, атайын мастер-класстар көрсөтүлдү. Представлено более 40 компаний. Сулуулук индустриясында 40тан ашык меммендеген компаниялар жана 140тай бренд косметикалардын түрлөрү катышып отурат. Максаты адистерди заманбап технология өзгөчөлүктөрүн үйрөтүү. Ошондой эле айымдар жада калса мырзалар үчүн деле өзүн кам көрүүдө мыкты азыктар тааныштыруу. Выставочной площадке могут
Мындай өткөрүлүп жаткан иш-чара жаңы идеяларды жаратууга жана сулуулук салондору кардарларга кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатып, жаңыланууга жол ачмакчы.